Iya. Dens soолугума байланыштуу өтүнүч. Микрофонго айтсаңыз. Мен кече саар келдим эле. Анан ошо бир аз күн суук болуп калып, ушу кийимде эле жүрдүм эле. Бир аз өзүмө ыңгайсыз сезип турам. Ошого мен сиз процессти улантсаңыздар деп өтүнүч келтирет элем. Негизги позициямды айтып болду. Неме позициясы түшүнүктүү да. Сиздер кандай деп эсептейсиздер? Болуп эле. Анда Конституциялык сот ордунда кеңешип туруп, сиздин өтүнүчүңүздү канааттандырабыз. Сиз мындан ары уланта беребиз. Сот отуруп. Так. Неме кийинки сөз Юстиция министрлигинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Аязбек Долозбековичке берилет. Жаркынбаев. Сот кечиресиз, мен да кичине ыңгайсыз сезип атам ошон үчүн. Азыр отуруңуз. Сиз да мен немени унутуп калып турмун. Калыгыл уулу Бакыт, сиз сүйлөйсүзбү? Болду. Burada берилген Юстиция министрлигинин позициясын биз кичине өзгөртүп, кичине терең кеңирээк жасап бердик элек. Жазуу түрүндө бар, бирок мен кичине Кыскача немеде? Ошо аракет кылайын. Ошо биринчиден ошо укуктук кызматтан убактылуу четтетүүнүн укуктук мүнөзү жөнүндө айта кетсек, бул Кыргыз кылмыш жана процессуалдык кодексинин 120 жана 267 беренесинин каралган кызматтан убактылуу четтетүү төмөнкүлөргө багытталган процессуалдык мажбурлоо чарасы болуп саналат. Биринчиден, объективдүү тергөөгө же соттук кароого тоскоолдуктарды алдын алуу, айыпталуучунун кылмыштуу ишмердүүлүгүн улантуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу, коомдук кызыкчылыктарды жабырлануучулардын жана күбөлөрдүн укуктарын коргоо деген ошо эң негизги негиздердин пайдаланып ошо киргизилген да. Бул чара убактылуу мүнөзгө ээ жана зарылчылык жок болгондо жокко чыгарылат. Бул аны жазадан айырмалайт жана кылмыш процессинин максаттарына пропорционалдуу кылат. Соттук айыпталуучунун укуктарын сактоо Кыргыз кодексинин 120 беренесинин 4-бөлүгү жана 267 беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык кызматтан убактылуу четтетүүнүн зарылчылык жок болгондо жокко чыгарылат. Бул айыпталуучунун укуктарын коргоону кепилдейт. Айыпталуучу жана анын жактоочусу четтетүү жөнүндө арызды кароодо катышуу укугуна ээ. Анын ичинде арыз сотко берилгенге чейин кеминде 3 саат мурун каршы пикирлерди берүү, ошондой эле укуктарын коргоо боюнча арыздарды берүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул Конституциянын 61 беренесинин жана 1 жана 2 бөлүктөрүндө каралган адилеттүүлүккө жетүүнү камсыз кылат. Даттануу же жокко чыгаруунун демилгелөө укугун жоктугу айыпталуучуну соттук коргоодон ажыратпай турганын тастыктайт. Ошо айтылган конституциялык укуктарды бузуу жөнүндө доолор боюнча айта кетсем, күнөөсүзлүк презумпциясы жөнүндө кызматтан убактылуу четтетүү жаза эмес, тергөөгө тоскоолдуктарды алдын алуу чарасы. Ал күнөөнү мойнуна алууну билдирбейт жана негиздер жок болгондо жокко чыгарылат. Экинчиден, эмгектенүү укугу. Бул укук абсолюттук эмес жана коомдук коопсуздук үчүн убактылуу чектелиши мүмкүн. Чара убактылуу мүнөзгө ээ, зарылчылыгы жок болгондо жокко чыгарылат. Бул тең салмактуулукту камсыз кылат. Мыйзам алдындагы теңдик жокко чыгарууну демилгелөө укугу айыптоо тарабы менен чектелсе да, айыпталуучу жана жактоочу каршы пикир айтууга жана процесске катышууга укуктуу. Сот милдеттүү түрдө чаранын негиздери жок болгондо жокко чыгарат. Соттук коргоо негизги процесс аркылуу ишке ашат. Анда бардык чаралардын мыйзамдуулугу талашылышы мүмкүн. Бирок даттануу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу натыйжалуу коргоого тоскоол болушу мүмкүн деп, тең салмактуулукту бузушу мүмкүн деп көрсө болот деп айтып атабыз да.
атаандаштык принциби ал негизинен акыркы чечимдерге тиешелүү. Убактылуу чара боюнча айыпталуучунун катышуу жана каршы пикир айтуусу бул принциптин сакталышы камсыз кылат. Талдоо көрсөткөндөй, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин кызматтан убактылуу четтетүү жөнүндө жоболору сот адилеттигинин жана коомдун кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Анткени алар айыпталуучулардын тергөө процессине кийлигишүүсүн жана алардын мыйзамсыз иш аракеттерин улантуусун алдын ала мүмкүндүк берет. Ошондуктан процесстик мажбурлоо чарасы катары кызматтан убактылуу четтетүү коомдук кызыкчыларды жана сот адилеттигинин таламдарын коргоого багытталган жана конституциялык маанилүү максаттарга жооп берет. Ошол эле учурда кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 260-беренесинин 6-бөлүгүнүн тергөө судьясынын токтомуна даттануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган ченемдерди даттануу укугунун конституциялык кепилдиктерине, укуктук тактыкка жана натыйжалуу соттук коргоого карама каршылыктарды жаратышы мүмкүн деп. Эл аралык практика мындай чаранын жол берилишин ырастайт, бирок ошондой эле инсандын укуктарын козгогон чечимдерди кароонун натыйжалуу механизмдеринин болушун талап кылат. Ушуга байланыштуу даттануу укугунун жоктугу жагынан мыйзамдык жөнгө салып пропорционалдуулук принцибин жана натыйжалуу соттук коргоого укукту камсыз кылууну эске алуу менен кошумча баа берүүнү жана балким кийинчерээк жакшыртууну талап кылат деп таанууга болот деп эсептейбиз. Бирок азыр ошо башкы прокуратуранын сөзүн уккандан кийин ошондо бир ойлонуштуу керек да, кандайча бул чын эле керекпи ошондой балоо же кереги жокпу. Бирок негизи биздин ошондой эмелерге келдик да, жыйынтыктарга келдик. Анализ талдоо кылгандан кийин биздин позициябызды кошумча уже жазылган түрдө жөнөтөбүз. Кыскача ошо. Кыскача ушул. Суроо жок. Нурсултан Жаныбекович жок да. Самат Кыштыбекович, сурооңуз барбы? Бир эле тактоочу суроо. Ошондо даттануу болуш керек деп эсептеп атасызбы же башка жанакы азыр деле айтып кетпедиби? Башка өлкөлөрдө мисалы бул чечим даттанууга жатат да. Ошон үчүн биз деле айтып атабыз. Мүмкүн ошол жактан дагы кайрадан карап чыгып, ошондо керек болсо өзгөртүш керек деп атабыз да. Бирок бул уже соттун чечими да. турат кетсте? Жокпу? Жокпу сурооңуз? Туруңуз.